14-күн. Ак кийинген эки адам. Күн чайыттай ачык эле. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам кайрадан эмчектеши Абдуллах менен козуларды талаага жайып чыкты. Козулар гүлдүү талаада көңүлдүү оттоп жүргөн. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бир четте терең ойго батып отурду. Эмчектеши Абдуллах бир дарактын көлөкөсүндө көшүлүп уктап жатты. Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын бет маңдайына күтүүсүздөн ак кийимчен эки адам келди. Алар аны кунт коюп карашты. Жакшы адамдар экени сырткы көрүнүшүнөн байкалып турду. Жылмайып Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга салам айтышты. Бирөөсүнүн колунда бир табак бар эле. Ал табактын ичинде толтура кар бар болчу. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам аларды таң калуу менен карады. Адамдар акырын жанына келишти. Көңүлүн оорутпастан аны чөпкө жаткырышып, көкүрөгүн ачып, кар менен тазалашты. Андан кийин көздөн кайым болуп кетишти. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам коркконда, таң калган да жок. Ошол учурда Абдуллах ойгонуп, болгон окуянын баарын өз көзү менен көрдү. Чуркаган бойдон үйгө жетти. Деми кысылып, аптыгып апасына: "Апа, апаке, меккелик бир тууганымды эки адам жерге жаткырып, аны бир нерсе кылып атышат" деди. Эмчегени уккан кулагына ишене албай, бутуна тийбей, Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын жанына чуркап келди. Айлана тегеректе эч ким жок эле. Баланын өңү кубарып калган болчу. Халиме эне: "Балам, эмне болду сага?" деп сурады. Жыпар жуттуу бала эмчегенесине баарын болгондой айтып берди. Ошол кезде Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөгү эң татынакай 4 жашар бала эле. Анын өзгөчө бала экенин билгенине бул окуядан кийин таптакыр коркуп калды. Жолдошу менен кеңешип, башына бир нерсе келе электе аны апасына алып баралы деген чечимге келишти. Меккеге барышканда Халиме эне баарын энесине айтып берди. Амине эне эч таң калбай: "Менин кичинекей уулумда чоң сырлар бар" деди. Амина эне Халиме энеге белек бекчектерин тартуулады. Абдул Муталип чоң атанын кубанычы койнуна батпай турду. Небереси ден соолугу чың болуп чоңоюп 4 жашка чыккан эле. Ал үчүн той бермекчи болду. Халиме эне аны акыркы жолу өөп чыттагылады. Алган аманатын сак саламат тапшырганы үчүн санаасы тынчып, жаратканга шүгүр келтирди. Куттуу бала эми Меккеде өз энесинин кучагында жылуу жумшак жашамакчы болду.